мэрия просмотрела мою историю и так и мне ничего не ответила, ничего не сказали мне, что делать, куда идти, где мне взять эту гумпомощь для ребенка. Я не прошу для себя, я прошу для своего ребенка, потому что я в связи с этим карантином осталась без работы. И кто в этом виноват? Кто виноват в этом, я не могу понять. Хотя не, я понимаю эти... Ага. Поэтому, когда у меня будет возможность, когда все это прекратится, я уеду нахрен отсюда. Я уеду с этого Кыргызстана вонючего. Эти киргизы вонючие. Я уеду отсюда. Вот это Кыргызстану, блин. Ош шаардык кеңештин депутаты Элнис Кулназаров өзү жашап жаткан үйүн муктаждарга бошотуп берип, өзү апасы жашап жаткан жер үйгө көчкөнүн билдирди. Жолдо бара жатып 2 адамга жолугуп калдым, сүйлөшүп калдык. Баатир көрүү үчүн бара жатыптыр. Мурдагы жашаган Баатирдин ээси үйүн бошотпа дептир. Ал эми жаңы көргөн Баатирдин ээси 3 айдын төлөмүн азыр төлөйсүңөр деп жатыптыр. Анан өзүмдүн көп кабаттуу үйдө жашаган 2 бөлмөлүү Баатиримди бошотуп бердим. Учурда аялы 3 баласы менен жашап жатат. Эч кандай төлөм албайм. Карантин канча күн созулса, ошончо күн акысыз жашай беришет дейт Кулназаров. Ошон эле Эрнис Кулназаров Баатирдин кожоюндарынан карантин бүткөнчө ижарага жашап жаткандарды кубалабай турууга чакырды. Маалымат Булак, Элдик медиа. Бүгүн 11-апрелге карата Кыргызстанда дагы 41 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу республикалык ИЧ штаб билдирди. Жаңы учурлар Бишкек, Ош шаарларында, Ош, Чүй, Нарын областтарында катталды. Муну менен Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 339 адамга жетти. Жаңы катталган бейтаптар Бишкек шаарында 12, Чүй областында 3, Ош областында 18, Ош шаарында 6, Нарын областында 2 адам. Маалымат Булак, Баракелди. Кыргызстанда бир суткада дагы 12 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алганын брифинг учурунда Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев билдирди. Анын айтымында 12 медиктин 8-и Бишкектен, 1 Нарын областында, 3 учуру Ош шаарынан катталды. Жалпысынан вирус менен 51 медик күрөшүп жатат. Адам спирт ичимдиктерин ичкенден кийин ага коронавирус бат жугушу мүмкүн. Алкоголь клеткаларды жабыркатып, вирустун организмге тез кирип кетишине шарт түзөт. Бул тууралуу Россиянын Саламаттык сактоо министрлигинин башкы наркологу Евгений Брюн билдиргенин Стоп коронавирус сайты жазды. Этанол организмге киргенде өзгөчө иммундук клеткаларды жабыртат, андыктан спиртке уланып турган организм вирусту бат кабыл алат, деди дарыгер. Ошондой эле ал спиртти антисептикалык каражат катары дагы абайлап колдонууга чакырды. Наркологдун айтымында курамында спирт бар каражаттарды көп колдонгондо ал терини кургатат да кол кесилип, түрүлүп кетет. Демек жараты бар териге вирус кирип кетиши мүмкүн. Маалымат Булак, Спутник KG. Коронавирус чыккандан бери Кытай эмне пайда көргөнү тууралуу News басылмасы жазып чыкты. Кытай жаңы мондун биологиялык согушунан натыйжалуу даярданды. Алар машыгууларды өткөрүп, дүйнөгө мастер-класс жана Кытайга жасаган каршы согуштун натыйжасыз экендигин көрсөтүштү. Калкты каттоо жүргүзүлдү, тез жана натыйжалуу. Санарип диктатурасын каттуулатты, социалдык тармактарды жана бардык байланыштарды көзөмөлгө алды. Алар каалаган адамдын бардык социалдык тармактарын тез эсептөө тутумун түзүштү, ким менен байланышта болгонун, унада жүргөн, кайда болгон жана ким менен сүйлөшкөн. Бардык мыйзамсыз иммигранттар аныкталып, көпчүлүк өлкөдөн чыгарылды. Жеңил режимде көптөгөн чет өлкөлүктөр сыртка чыгарылды. Алар өзлөрү эвакуацияланууга көздөшкөн. Калгандар аныкталып көзөмөлгө алынды. Бүтүндөй өлкөдө массалык жана кескин бөгөттөө механизм иштелип чыккан. Кытай эмнеге жөндөмдүү экендигин бүт дүйнөгө көрсөттү. 1,5 миллиард адамды толугу менен карантинге салып, баарына бет каптарды кийгизип, ошондой эле бир жуманын ичинде оорукана курушту. Бүткүл өлкөдө гигиенаны кантип көзөмөлдөө керектигин үйрөтүштү. Жапайы жаныбарларды тамак ашка кошпоо керектиги жөнүндө мыйзам кабыл алышты. Бүткүл дүйнө Кытайдан көз каранды экендигин көрсөттү. Бүткүл дүйнө жүзү боюнча өндүрүш шынжырларын токтотуп, дүйнөлүк кризисти пайда кылды.
Полиция жана жооп кайтаруу кызматтарында дрондорду жана автоматташтырылган көзөмөлдөө шаймандарын колдонуу кеңири жайылды. Берилген аномалияларды автоматтык эсептөө менен массалык тепловизордук системасын кайра түзүү. Бет каптарды кийип жүргөн адамдардын бетин таануу менен видеокамералардын иштөө алгоритмдери өркүндөтүлдү. Эми инсанды таанууда адамдын жүрүм-туруму да эске алынды. Товарларды автоматтык түрдө жеткирүү үчүн массалык жана тез түзүлгөн системалар, кайра электрондук концлагердин системасы, Гонконгдогу митингдер токтоду жана ал жакта Кытай бийлигинин таасири күчөдү. Негизгиси, дүйнө кризиске дуушар болуп жаткан учурда Кытай андан чыгып кеткен жана даяр. Арзандап калган активдерди сатып алууга, финансылык жактан алсырап калган мамлекеттерге жардам берүү менен өзүнүн глобалдуу таасирин көбөйтөт. Мунай баасынын төмөндөшү, жаңы союздарды жана альянстарды түзүү,